Бир караганда айырмасы жок окшош жүздөр бири-бирине куюп койгондой окшош эгиздер. Бүгүн Ош шаарындагы бала бакчалардын биринде эгиздердин салттуу майрамы өткөрүлүүдө. Бул эгиз жуптар кезеги менен өз таланттарын көрсөтүүдө. Алар фестивалга жылда катышып келет. Эгиздердин катарында Алсу менен Алия да бар. Бүгүнкү майрам жылдагы эме катышканыбыздан өзгөчөрөөк болду. Ар бир жылы биз 3-жылы катышып атабыз бүгүнкү эмегечи. Даярдыгыбызда чынын айтканда аз эле мөөнөт кетти да. Мисалы музыкадан эле же бийчилерден эле айырмасы бул кызым көбүрөөк бийге жакшы кыймылдарды өздөштүрүп алат, тезирээк өздөштүрөт да. Бул кызым бир аз тартынчаак, бийчи жерде, көп жерде өзүнү кармап калат, так өзү экөөсү шок, активный кыздар да. Жомок балдар бакчасынын тарбиялануучулары эгиздер фестивалын жыл сайын өткөрөт. Анткени аталган бала бакчада 18 эгиз жуп тарбияланат. Алардын жаш өзгөчөлүктөрү түрдүү. Башында биз ачканыбызда ушул эгиздер майрамын биринчи планга максат кылып киргизгенибизде 7 жуп бар эле. Азыр жылдан жылга эгиз балдар биздин бакчага келген аябай көп. Биз буну кубанычтуу жана с гордостью айтабыз. Себеби биздин бала бакча эми ушу эгиздер борбору болуп калды десем деле жаңылышпайм. Бүгүн биз балдарды ушу 7 жылдан бери 31 май күнү именной майрам деп атап койдук. Аталган бала бакчаны быйыл 3 эгиз жуп аяктап мектепке аттанат. Бирок алардын катарын кайра эле 4 эгиз жуп толуктаган турат. Белгилей кетсек, Ош шаары боюнча эң көп эгиз жуптар Жомок балдар бакчасында тарбияланат. Аймерим Талантбек кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.